Аткен жергесіне келген мына ушундай Кыргыздын келечекте чыган боло турган кыздар келип отурат, таланттуу кыздар десек болот. Анда дагы да болсо суроолорду узатып баштайлы, кесипеш. Баса белгилеп айта кетүүчү нерсе дал ушул биздин таланттуу кыздарыбыздан куралган Кыял кеч комузчулар тобу жакын арада эл аралык таймашта, Ташкент шаарында өткөн таймашта 3-орунду алышкан. Куттуктайбыз ошол себеби менен. Дагы болсо көптөгөн сыйлыктарга жетиштерине тилектешпиз. Эми суроолорубузду берип баштасак, комузду үйрөнгөнүңүзгө канча жыл болду бул жакта баштадыңыз? Барыңыздаркы 2 жыл болду, Караңызчы, кесиптеш комузду биргеликте чечкенде эле ансамбль сыяктуу чечкенде эле суроо берсек дагы чогуу биргеликте жооп берип жатканды бир укмуштар. Бул жактан биз баштасак, кайрадан негизи эле комузга кантип кызыгып келип калдыңыз, же болбосо бирөө түрткү болдубу, эмнеден үйрөндүңүз, анан комуз сизге эмнеси менен жагат? Бизге комуз өтө жагат. Кичинекейден бери кызыгып келгенбиз, ошого комузга кызыгып. Үй-бүлө мүчөлөрүндө комуз ойногон башка барбы? Сиз жалгызсыз, кийинки кызыбыз микрофондо сүйлөйбүз, Комузду кимден үйрөндүңүз, эмне себептен кызыгып калдыңыз, комуз эмнеси менен жагат? Мага комузду Нишанбаева ажаман эчке үйрөткөн. Мага комуз аябай жагат. Буну менен көптөгөн күйлөрдү, ырларды ырдасам, чертсем болот. Мен 6 жашымдан комузга кызыгып баштагам. Келечекте ким болгуңуз келет? Биздин ажаман эчегибизге окшогон музыкальный эчке болот. Бул жакта кызыбыздан сурап коелу, келечекте ким болгуңуз келет? Мен да эчекеме окшойм. Сиз да комузчу келет, сизчи? Мен дагы музыкант болуп комуз сабагынан, Сиз комузду кимден үйрөндүңүз? Анан кантип кызыгып келип калдыңыз? Же болбосо үйдө ата-энебиз комуз үйрөн десе эле үйрөнө алдыкпы? Мени Өзүңүз кызыктыңызбы? Кызыккан. Ким үйрөттү сизге комузду? Нишанбай Айжаманова. Учурда канчанчы класста окуйсуз? 3-чү. Жакшы, сонун. Келечекте сиз дагы музыкант болгуңуз келет, Кийинки кызыбызга суроону берели, ушул эле суроо. Мен комузга кичинемден бери кызыгам. Менин бир тууган эжем комуз чертет. Мен дагы ага окшоп комузчу болгум келип катыштым. Жана мага Нишанбаева Айжаман эжеке үйрөттү. Ой, барекелде, сонун. Келечекте ким болгуңуз келет? Комузчу болгусу келет, Мыкты, керемет. Кесиптеш карап турсаңыз, бириси болсо атайын эжесин көрүп сиңдиси өт дегендей, эжелерин көрүп, кээ бирлери болсо эжекесин айтат мактап, атайын ата-энеси, үй-бүлөсү дээрлик Кыргызстанда таланттууларды колдогонубуз бул аябагандай бир чоң кубаныч десек болот. Ал ушул ансамбльга дагы да болсо кезек берели, анда кийинки күбүн аткарып бериңиздер, Чөмперге заттуу.